Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum hurmatly musulmanlar, hurmatly telegörүүчүлөр. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Өткөн сабагыбызда ошол хуснул хулук, кулук мүнөздүн жакшылыгы, мусулмандын сыфаты деген темада сөз кылганбыз. Ошонун уландысын Кудайым буйруса иншалла айтсак, Аллах Таала Куранда айткан: "Астагфиру билlah, валау кунта фаддан галидал калб ланфад мин хавлик." Эгерде эй Мухаммад пайгамбар, эгерде сен таш боор, мерез, жүрөгүң катуу болгондо, адамдар, сахабалар сенин айланаңдан качып кетет эле дейт. Пайгамбарыбыз жүрөгү мушак адам болгон. Пайгамбарыбыз мээримдүү адам болгон. Пайгамбар ушундай отуруп адамдарга сүйлөгөндө жылмайып сүйлөйт эле. Бардык адамдар Мухаммад пайгамбарыбыз мени эң жакшы көрөт деген сезимде калышчу да. Пайгамбарыбыз ушундай улуу адам болгон. Алла Таала пайгамбарыбызга буйруган: "Сен ошол ыймандууларга, мусулмандарга мээрим канатыңды жазгын, мээрим канатыңды төшөгүн, аларга сен мээримдүү болгон" деп пайгамбарыбыз ошол буйруганда. Ошондой Аллах Таала Куранда дагы айткан: "Астагфиру билlah, васпир нафсака ма'аллазина ядуна раббахум билгадат ва ла ширдина вajha ва ла та'ду айнака анхум туриду зинатал хаятид дуnya ва ла тути' ман агфална қалбахан зикрина ваттаба хава ва кана амруху фурута." Аллах Таала айткан пайгамбарыбызга: таңда жана кечинде Аллага ибадат кылган, Аллага сыйынган bir бечара адамдар болгон. Ошол асхабы суффа дейт, бүт ошол туугандары, башкалары кубалап жиберген, сен динди кабыл алдың деп кордук көргөн кедей адамдар болушкан. Мына ошолор, сен ошолор менен бирге болгон. Таңда жана кечинде Аллага жалбарып сыйынгандар менен, Аллага дуа кылгандар менен, бечаралар менен бирге болгон. Бул дүйнөнүн жыргалын, жакшылыгын каалап, капырларды ошол мага баш ийбеген, үз шахват нафсин кандыруу менен арек болгон ишшектен ашкан кафырларга сен баш ийбей, мусулмандар менен, бечаралар менен бирге болгон деп Кахф сүрөсүнүн 28 аятында Кудай Таала пайгамбарыбызды эмне буйруган. Ошол аяттан кийин да пайгамбарыбыз ошол сахабаларга келип, бүгүндөн баштап менин каным дагы, жаным дагы, тилим дагы, тишим дагы, өлүгүм дагы, тирибим дагы, тилим дагы, көзүм дагы бардыгы силер менен бирге болот деп пайгамбарыбыз сахабаларга мээримин төгүп, өмүрү өткүчө ошол мээрим канатын жайып, мээримин төгүп, пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өмүр сүрүп кеткен туугандар. Ошондой эле пайгамбарыбыздын хадистерине токтоло турган болсок, وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنكم أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم. Ошо Абу Хурайра радиаллаху анху сахаба айтып атат, пайгамбарыбыз айтты дейт. Пайгамбарыбыз айтыптыр: силердин ыйманы эң бир толугурагыңар, ыйманы эң бир күчтүүңөр, ыйманыңар эң бир кемелиңер, эң бир толугуңар, не дептир пайгамбарыбыз? Ахсанухум хулукан. Ошол кулук мүнөзү жакшы адамдардын ыйманы толук болот дептир. Ыйманы күчтүү адам болор болбос байлык үчүн, болор болбос бийлик үчүн кыйкырынып, өкүрүнүп, адамдар менен мушташпай, мындай бир сабырдуу болуп, бул дүйнө убактылуу дүйнө. Кааласак да өтөбүз, каалабасак да, бай болсок да, кедей болсок да, кул болсок да, падыша болсок да, Кудайга ишенсек да, ишенбесек да, Кудайга сыйынсак да, Кудайды сөксөк дагы, миллион, миллиард, триллионду кучактасак дагы, кайырчы болсо бир күнү өтөбүз, өлөбүз. Бул дүйнө өтүп кетүүчү нерсе. Ошого ыймандуу адам анча мынчага кейбей, сабырдуу болуп, жүрөгү жумшак болот экен да туугандар. Ва хиярукум линисаихим. Пайгамбарыбыз айтыптыр: силердин эң жакшыңар аялдарыңарга жакшы мамиле кылганыңар дептир. Пайгамбарыбыз ошол айткан: эң жакшы адамдарга аялдарын сыйлай алат. Эң бир акмак, жүрөгү мерез, ташбоор адамдар аялдарын коргулат. Мен силерге караганда аялым менен, аялдарым менен жакшымын деген да пайгамбарыбыз. Ошого аялдар биздин апабыз,
аялдар биздин тай эжебиз, аялдар биздин аялыбыз, аялдар биздин кызыбыз, аялдар биздин тайнебиз, аялдар биздин чоң апабыз. Куранда дагы Мариям деген Мариям энебиздин атында бир сүрө бар. Аялдар деген дагы сүрө бар. Ошого пайгамбарларды дагы аялдар төрөгөн. Мухаммад пайгамбарды дагы аял киши төрөгөн. Аялдарды сыйлашыбыз керек. Кыргыз айтат го зайыптар деп. Зайыптар деген ошол арабтын даиф деген сөзүнөн чыккан, алсыздар деген. Аял киши алсыз. Аял киши троллейбус айдаганга болбойт. Аял киши оор жүктөрдү көтөргөнгө болбойт. Аял киши Россиядагы суук базарларда турганга болбойт. Аял киши керек болсо Дордойдо да суук базарларда турганга болбойт. Колдон келишинче эркектер ошол аялдарды багып, алар ошол медицина жаатында, мугалимдик жаатында кызмат кылышса болот, бирок оор жумуштарда эмне эркектер биз кылышыбыз керек. Намысыбызга келишибиз керек. Аялдарды сыйлашыбыз керек. Мына пайгамбарыбыз эмне дептир? Силердин эң жакшыңар аялдара жакшы мамиле кылганыңар дептир. Аялдарды сыйлашыбыз керек. Аялдарды сыйлашыбыз керек, урматтуу мусулмандар. Дагы ошол пайгамбарыбыздын хадистерин токтоло турган болсок, Уан Айша радhiyallahu anha قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم والصائم القائم. Караңызчы, урматтуу туугандар, урматтуу мусулмандар. Айша энебиз айтып атат, мен дейт Мухаммад пайгамбарыбыздын, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын айтып жаткан уктум эле дептир. Пайгамбарыбыз айтыптыр, албетте ыймандуу адам, албетте момун адам жакшы кулк мүнөзү менен ушундай даражага жетет, ушундай соопко жетет. Не дептир? Күндүзү кечке намаз окуган, түнү менен тахажжуд намазын окуган адамдын сообуна жетет дептир да. Ошого туугандар, бул кулк мүнөз деген нерсе өтө улуу нерсе. Эгерде биз күндүзү кечке орозо кармап, нафил орозо, албетте парз эмес, нафил орозо, түнү менен нафил тахажжуд окуганыбыз менен кулк мүнөзүбүз жаман болсо, орой болсок, копол болсок, мындай бир адамдарга заарыбыз чачып турсак, бул окуган намазыбыздын, орозобуздун деле бекер, сообу жок болуп калат да, пайдасы болбой калат. Ошого эмне дептир пайгамбарыбыз? Албетте ыймандуу адам жакшы кулк мүнөзү менен орозо кармаган адамдын, нафил орозо, түнү менен тахажжуд намаз окуган адамдын даражасына, сообуна жетет дептир да. Алла Таала иншалла бардыгыбыздын ошол кулк мүнөзүбүздү оңдосун, кулк мүнөзүбүздү жакшы кылсын. Дагы ошол пайгамбардын хадистерин токтоло турган болсок, Ванаби Умамата Бахлии радhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا الزعيم في ببيتي في ربد الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في على الجنة لمن خسن خلقه. حديث حسن رواه Abu Davud рахматулла алейхи улуу ошол хадис риwayat кылган имамыбыз риwayat кылып атат. Бул хадисти ошол Аби Умамата деген, Бахлия деген сахаба, улуу сахабалардын бири айтып атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мынтип айткан дейт. Пайгамбарыбыз эмне деп айтыптыр? Мухаммад алейхиссалам айтыптыр: мен бейиштин босогосунда, бейиштин кире беришинде, бейиштин ошо босогон аттаган деле ушундай бир үйдү убада кылам, бир адам үчүн талаш тартышты таштаган адам үчүн дептир. Вайынкана мухиккан, эгерде ошонуку туура болсо дагы талашып, кыйкырышып, өкүрүшпөй талаш тартышты таштаган адамга эмне дептир пайгамбарыбыз? Бейиштин кире беришиндеги бир хан сарайды, ак үйдү, дворецти убада кылам дептир пайгамбарыбыз. Дагы пайгамбарыбыз эмне дептир? Мен ошол кепилдикке өтөм, мен ошол кепилдик берем бир адам үчүн, эгерде
жалган сөздү таштаган болсо, тамашалап болсо дагы дептир. Туугандар, тамашалап дагы жалган айткан туура эмес да. Тамашалап дагы жалган айткан туура эмес. Бир байкуш кишини мындай болуп калыптыр деп тамашалап жалган айттың. Ал андай эмес, жүрөгү ооруйт да. Ошого жалжаңдап эле көп эле сүйлөй берген болбойт. Тамашаны дагы ошол жалган тамаша айткан дагы эмне шариатыбызда дурус эмес. Дагы ошо пайгамбарыбыз айтыптыр, мен кепилдик берем, кепилдикке өтөм. Ошол бейиштин эң бир төрүндө бир ак үйдү, төрүндө бир хан сарайды убада кылам. Кайсы бир адам үчүн? Кулк мүнөзү жакшы адам үчүн дептир. Пайгамбарыбыз, туугандар, ал киши пайгамбар болгон, пайгамбарыбыз улуу адам болгон. Пайгамбарыбыз мисалы 10 адам динге алып келе турган болсо, ошонун 9-у ошол пайгамбарыбыздын кызматынан, пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүнөн, пайгамбарыбыздын адеп аклагынан ошол динге келишкен. Пайгамбарыбыз кечиримдүү болгон, мээримдүү болгон. Вахши деген атасы менен бир тууган пайгамбарыбыз Хамза радиаллаху анхуну өлтүргөн адамды да кечирген. Пайгамбарыбыз көптөгөн душмандарды кечирген. Пайгамбарыбыз өзүнүн Курайш туугандарын кечирген. Меккени пайгамбарыбыз келип алганда, фатых жеңиш менен келгенде бардыгы Мухаммад өлтүрөт бизди деп коркушкан. Ошолордун бардыгын пайгамбарыбыз кечирген. Пайгамбарыбыз 10 адам динге келип отурган болсо, ошонун 9-у пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүнөн, пайгамбардын кызматынан келген. Алалалала деп эле сүйлөп коюп анан кийин кулк мүнөзүбүз начар болсо, ал өтө коркунучтуу, туугандар. Эл биздин дааватыбызды, эл биздин кылган насаатыбызды укпай коет. Мунун тили эле сүйлөйт, өзү жаман деп. Ошого бардыгыбызга эмне Алла Таала ошол кулк мүнөзүбүздү оңдосун, тилибизди оңдосун, жүрөгүбүздү оңдосун, каныбызды оңдосун, жаныбызды оңдосун. Бардыгын Аллах Таала иншалла оңдосун. Кулк мүнөзүбүздү жакшы кылсын. Ошо пайгамбарыбыз жаңы пайгамбар болуп келгенде пайгамбарыбызга көптөгөн жалалар жабышкан да. Сен эмне биздин ата бабабыздын сыйынып келген мына 360 Меккеде таш кудайлар болгон, идалдар болгон, буттар болгон. Ушуга эле сыйынабы? Сен каяктагы жалгыз кудай таап келип атасың сен бизге деп арабтар язичник, мушрик болушкан. Пайгамбарыбызга өтө чоң бир жалаларды, дооматтарды жабышкан пайгамбарыбызга. Сен сыйкырчысың деген, сен жиндисиң деген, сен келе соосуң деген, сен көзүң ачык деген, айнып калгансың деген ар кандай бир жаман дооматтарды жабышкан. Анан пайгамбарыбыз жолдо келатса, бир кемпир, карыган кемпир жүк көтөрүп кетип атыптыр да, оор жүк. Пайгамбарыбыз ошол жүктү кемпирдин колунан алып, Мекке, мына туугандар, биз ошол ушу Меккеден келгенибизге Кудай кабыл кылсын ажылыгыбызды. Бир жума болду бүгүн. Азыр ошол Мекке ушу ноябрь, декабрь айында азыр 35-30 градус ысып атат да. Жай мезгилдеринде 55-50 градуска чыгат. 50-55 градуска чыгат. Ana ошондой ысыктын күнүндө пайгамбарыбыз баягы кемпирдин жүгүн алып, Мекке ажыларыбыз билет, баргандар билет, биздин жердей болуп түз эмес, бүт тоо таштын арасында. Ошо тоо таштардын арасынан ошол тиги кемпирдин үйүнө чейин пайгамбарыбыз жүктү көтөрүп алып барып берген. Алыс жерге чейин. Анан тиги кемпир пайгамбарыбызга эмне дейт? Айланайын балам, сага бир нерсе айтайын. Меккеде бир Мухаммад деген жигит 40 жашта экен. Ошол элдин бардыгы мен пайгамбармын деп бүт жамандыкка чакырып атыптыр. Анан элдер айтып атат, сыйкырчы деп атат, жинди деп атат, келесо деп атат, айнып калган деп атат. Ошо кишинин сөзүн укпагын айланайын. Эң бир жакшы насаатым ушул, сага ыраазымын дейт да. Анан пайгамбарыбыз күлүп, анан сабырдуулук менен күлүп, апа, эгерде ошол Мухаммад мен болсом эмне кылат элеңиз деп сураганда, эгерде ошол Мухаммад сен болсоң, мен ошонун динин кабыл алат элем. Сендей адам эч качан жалган айтпайт.
мен динди кабыл алат элем дегенде пайгамбар ошо Мухаммад мен эл сыйкырчы деп аткан, эл жинди деп аткан, эл келесо деп аткан, эл айнып калган деп аткан кемпир менмин дегенде баягы кемпир ашхаду алла илаха иллалла аннака расулулла, күбөлүк берем Алладан башка сыйына турган зат жок, Алладан башка Кудай жок, жанада күбөлүк берем сен Алланын элчисиң, кулу жана пайгамбарысың деп динди кабыл алган экен. Урматтуу туугандар, кулдун өзүбүздү иншалла эмне оңдошубуз керек. Дагы ошол пайгамбарыбыздын хадистерине токтоло турган болсок, ван Жабир радиллаху анху анна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам кала инна мин ахаббикум илайя ва aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahsanikum akhlaqan wa abghadakum ilayya wa abadakum minni yawmal qiyamati atharsarun wal mutashaddiqun wal mutafayhiqun. Qala ya Rasulullah قد علمنا أثرثرون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون رواه الترمذي وقال حديث حسن. Хана урматтуу туугандар, Жабир радиллаху анху эң бир пайгамбардын улуу сахабаларынан бири айтып атат. Албетте дейт, Мухаммад пайгамбарыбыз айтты дейт. Пайгамбарыбыз эмне деп айтыптыр? Албетте силердин кыямат күнүндө эң бир мага жакын боло турганыңар, мага жакынырагыңар, мага сүйүктүүңөр, мага эң бир сүйкүмдүүңөр, мен жакшы көргөнүңөр, мага жакын болгонуңар эмне дептир кыямат күнүндө? Ахсаникум ахлакан, кулук мүнөзү жакшыраагыңар, мээримдүү, боорукер, кичипейилдериңер, орой, корс, сараң, мындай бир шүмшүгүңөр эмес, кичипейил, ак көңүл, жүрөгү кенениңер дептир пайгамбарыбыз. Машалла. Ва абгадакум илайя ва абадакум мин яумал кыямати. Жана мага эң бир жаман көрүнгөнүңөр, мен силерди кайсыңарды жаман көрөм дептир пайгамбарыбыз кыямат күнүндө. Жана менден алысыңар, мага жакпаганыңар, мага сүйкүмдүү эмесиңер, менден алыс болгонуңар кыямат күнүндө асарсарун дегени ошол тантык бир болбогон эле сөздөрдү сүйлөп өтө эле бир куучирен абдан дөөрмө тантыгыңар дептир. Асарсарун кыямат күнүндө ошол мага эң бир алысыңар ким дептир пайгамбарыбыз? Абдан дөөрмө тантыгыңар дептир. Балар болбосун эсең тантып эле, дүүрүп эле. Асарсарун абдан дөөрмө тантыгыңар дептир. Ал муташаддикун куучирен мактанчагыңар дептир. Куучирен мактанчагыңар дептир. Менден эң алысыңар ким дептир? Асарсарун абдан дөөрмө тантыгыңар дептир. Биринчиси. Экинчиси эмне дептир? Муташаддикун куучирен мактанчагыңар дептир. Жана дагы эмне дептир? Жана куру чечен синген сүйлөктөрүңөр, жасалма сөздөрдү сүйлөп, болор болбос бир иман сөздөрдү сүйлөп, адепсиз сөздөрдү сүйлөп, атеист сөздөрдү сүйлөп, адамдарды өзүнө тартканга аракет кылып, жасалмаланган, кууланган, мындай бир кыргызчатында шүмшүгүңөр деген мааниде да. Анда сахабалар айтыптыр, Алланын элчиси, асарсарун жана муташаддикундуго билдик, билебиз. А эми мутафайхикун дегени ким? Бул кандай дегенде пайгамбарыбыз ал мутакаббирун, текеберлер дептир. Элди өзүнө теңсенбеген текеберлер, өзүн бир кыйын сезгендер, кутургандар дептир. Ошого туугандар, бул дүйнө убактылуу дүйнө. Байлыкта сыноо, бийликте сыноо, жакшылыкта сыноо, жамандыкта сыноо, ооруда сыноо, бардыгы сыноо. Ошого биз бул дүйнөдө ошол кутуруп кетпей, мындай бир кичипейил болуп, мээримдүү болуп жашашыбыз керек. Аллах Таала Куранда Ар-Рахман сүрөсүндө айтат: "Хал жазал ихсан илля ихсан." Жакшылыктын сыйлыгы, жакшылыктын жазасы эмне дейт? Бир гана жакшылык дейт.
Bir гана жакшылык дейт. Эгерде сен бирөөгө жакшылык кылсаң, сен бирөөгө жакшылык кылган жоксуң. Албетте бирөөгө жакшылык кылдың, бирок биринчиден өзүңө, урук тукумуңа, дүйнө ахиретиңе жакшылык кылдың. Анан кийин бирөөгө жакшылык кылган болосуң. Жамандык кылсаң, сен бирөөгө жамандык кылган жоксуң. Албетте бирөөгө жамандык кылдың, бирок эмне? Биринчиден өзүңө, урук тукумуңа, дүйнө ахиретиңе жамандык кылдың. Анан кийин бирөөгө жамандык кылдың. Аллах Таала да Куранда айткан: "Ин ахсантум ли анфусикум ва ин асатум алайха." Эгерде силер жакшылык кылган болсоңор, эмне дейт? Өзүңөргө гана жакшылык кылдыңар дейт. Жамандык кылган болсоңор дагы өзүңөргө жамандык кылдыңар дейт. Аллах Таала ошол Кыргызстаныбызга тынчтык берсин. Мына кыш келет, аман эсен кыштан чыгып кетели, сөбөттерибиз өчпөсүн. Аллах Таала падышларга иман берсин, эл башкаргандарга иман берсин, токчулук берсин. Кыргызстаныбызда согуштар, кан төгүүлөр, чыр-чатактар болбосун, токчулук болсун. Кудай Таалам дүйнө ахиретте бизден ыраазы болсун, бизди ыраазы кылсын. Урук тукумубузду, өзүбүздү бардык бирөөгө муктаж кылбасын, кор кылбасын, зар кылбасын. Аллах Таала эки дүйнөдө бизден ыраазы болсун. Аллах Таалам бизге ошол мээрими менен карасын дүйнө ахиретибизде. Кудай Таалам иншалла кылган баяндарыбызды өзүбүз үчүн, сиздер үчүн пайдалуу кылсын. Кудайым кабыл кылсын. Рахмат иншалла. Көрүшүкчө аман болуңуздар.